Уламалар бир окуяны бүт ислам китептеринде жазат. Мажнун менен Лейленин сүйүүсү депчи. Лейле деген бир капкара кыз болгон. Лейле деген сөз бул лайлун, түн дегенден капкара кыз экен да. Аны бир адам жакшы көрүп, ал акылдуу адам эле. Ибн Кайс деген өтө акылдуу акын эле алчы. Акын болуш кыйын го. Акын бир капкара кызды сүйүп, жинде болуп калганда артынанчы. Бир жолу бир жерде өтүп баратса, кудуктан суу тартып берчи десе баягы Мажнунга. Бир күн турган экен да кудуктан суу тартып. Не болду десе, мен анын бир сөзүнү күндөп түндө аткарганга даярмын деп ал бир күн алып кетип калган ал. Эми кайсы бир адам Алланы сүйүп кала турган болсо барго, Алланын намаз оку деген өкүмүнү күнүтүн аткарат да. Ошол үчүн инсандын жүрөгүндө эмненин мухаббаты бар болсо, ал ошонун таказасын аткарат, ошонун айтканын аткарат да. Шаарга барып алып Лейленин уқаббилу залжидар дуалдарды өпкүлөйт экен. Не болду сага? Жинде болуп калдыңбы? Дуалда не барса, балким Лейленин колу тийип кеткендир дейт экен да. Иттер да өтө экен да, негесе балким Лейле буну сылап койгондур дейт. Неге десе, бул дуалдарды жакшы көрбөймүн. Ошону дагы акындык менен, ыр менен айтат да. Мен дуалдарды өвөмүн. Дуалдар мени сүйдүргөн жок, бирок мында жашаган бирөөдү сүйөмүн дейт экен да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, же Алланы сүйөт, же дүйнөнү сүйөт. Мындай адам жок, эч нерсени сүйбөйм деген жок. Просто аны шайтан алдап коет. Сен эч нерсени сүйбөйсүң, эч нерсени сүйбөгөндүгүң бул дүйнөнү сүйгөндүгүң да. Же болсо ушунча көп сүйүп билбейсиң кимисин көп, кимисин сүйгөнүңдү. Ошол үчүн не кылып атат? Юсуф алейхиссалам ушул учурда кул болуп сатылган учуру. Кул болуп сатылган атасы жакшы көргөндүктөн адам караңыздар, жана эки нерсени айттым эле го. Бир бар акылдын сүйүүсү, бир бар табияттын сүйүүсү. Качан табияттын сүйүүсү акылдын сүйүүсүнөн жогору болуп кеткенде Алла сынайт. Балаңызды Алладан жакшы көрүп кеттиңизби? Демек Алла балаңызды сынайт. Эгер Аллах Тааланы эң көп жакшы көрөсүз, анан балаңызды жакшы көрөсүз, маселе жок да. Пайгамбар сан балдарын жакшы көрөт эле, бирок биринчи Алла турат эле да. Ошол үчүн бул дүйнөдө кайсыл адам Аллахтан, жаннаттан башка нерсени катуураак сүйүп кете турган болсо, ошол нерсе менен сыналат. Ошол нерсе менен азапталат, кыйналат да. Болбосо Зулайха мына бул жерде не кылып атат? Юсуф алейхисаламды жакшы көрүп калгандыктан, кыйынчылыктан ушакта гыйбатта жүрөт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ар дайым зикир кылалык, жүрөгүбүзгө дүйнөнүн сүйүүсү келип калбасын. Анан алардын сөзүн укканда, алардыга чакыруучу жөнөттү дагы ар бириге өзүнчө орун дайындады. Жана кесип жей турган тамак дайындады. Кээ биркилер ал мөмө жемиш эле дейт, кээ биркилер эт эле дейт. Макул эмне болгон күндө дагы кесип жей турган тамак дайындап туруп, ар биринин колуна бирден бычак берип, Юсуф алейхиссаламды чык деди да. Юсуф алейхиссалату вассалам чыкканда, алар баягы мөмөнү кесип баштаганда не кылды? Барып колдорун кесип алды. Ал дагы тамакты кеспей эле колдорун кесип алды. Билесизби, бир адамдан сүрдөгөндө таң калганда жер тепкилеп жүгүрөсүң. Линейкага чыккан экалар балдар жер тепкилей берет го, токтобойт. Жон тур десе да токтой албайт. Өзүнүн кыймылын өзү башкара албай калат. Адам катуу уялганда, же катуу таңыркаганда. Бир нерсени аябай катуу таңыркасаңыз, оозуңуз ачылып, катып каласыз го. Эми Юсуф алейхиссаламды баягы аялдар көрөлү деп жүргөн эле го. Биз да көрүп алсак дегенде, көрүп калган убакта өздөрүнчө бир нерсе арчымыш болуп, кесимиш болуп иш кылып атканда колдорун кошуп кесип кете берди. Байкабай калды да. Аллах Таала айтат: "Фаламма райнаху", Юсуф алейхиссаламды алар көргөндө, акбарнаху. Айтты: "Охо, өтө улуу адам экен бул" деди. Эмне үчүн улуу адам экен деп айтты? Себеби Юсуф алейхиссалату вассаламдын сулуулугун көргөндө анын өтө сулуу экендиги байкалды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан хадис келет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мен Юсуф алейхиссаламды көрдүм дегенде, Миражга чыккан кечесинде сахабалар сурады: "Аллах неси кандай сулуу экен, анын сулуулугу баяндалат, кандай экен?" дегенде, аны элестеткиле, жылдыздуу түндө ай чыгып турса, ай кандай жарык болот, жылдыздар кандай жарык аз болот. Дал ошондой Юсуф алейхиссалам жарык экен дейт. Кээ бир риваяттарда келет, эгер кечеси Мисирдин ошол кички көчөлөрүнө чыгып калса, дуалдарды жарытып кетет эле жүзүнүн жарыктыгы дейт да. Ошончолук сулуу эле дейт. Ал эми Фахруддин Рази рахматуллахи алейхи айтат, дагы бир кошумча, Юсуф алейхиссаламды көргөндө пайгамбарлык сүр, тазалык, баягы такыбалыктын сүрлөрүн көргөндө булар коркуп да кетти, өзү не кылганын билбей калды дейт да. Эки нерсе бириккен, сулуулугу да бар эле, пайгамбарлык сүр, тазалык да бар эле. Юсуф алейхиссаламды көргөндөн кийин булар не кылды? Баягынын такыбалыгынан,
Yusuf алейхисаламдын ички дүйнөсүнүн тазалыгынан булар колдоруну кесип кетти, токтоно албай дейт. Ошондо не дейт? Кулна хаша лилла. Аллах бардык айыптардан таза зат. Ма хада башарун, бул адам эмес. Ин хада, бул болгону илля малакун карим, улуу бир периште экен деди. Булар ойлоп атканда, бул адам деп ойлогондо, булар барып караса жалган сүйлөгөн, такыба, өтө сүрдү, өтө сулуу көргөндө айтты, бул периште күнөө кылбай турган деди да. Бул периште зат экен, бул эч кандай күнөө кылбай турган адам экен деп, ошондо бул периште деп айтканды кошол дейт да. Периштенин сыфаттары бар эле, сулуулугу да бар эле. Эми Юсуп алейхисаламды периште деп айтса, периштени адам көрбөсө, периште деш кыйын да. Эмнеге периште десе, периште дейт таза экен деп айтты дейт да. Ошондо баягы не кылды, Зулайка айтты, мана ушу силер мени жеменеп атпайсыңарбы, сүйүп калыптыр деп. Ушу бала үчүн ушундай болуп калдым. Мен муну менен чогуу жашап атам. Силер бир көргөндө эле колуңарды кесип салдыңар го. Мен го кичине жакшы көрүп калыпмын, ал эч нерсемди кесе элекмин. Силер бир көргөндө ал эч нерсе жашай элексиңер, чогуу буну менен колдорду кесип салдыңар. Ошол үчүн не кылат? Ушакчы, гыйбатчы өзү туруксуз адам болот. Ушунча чогуу жашап жатып сүйүп калса, сүйө турган зат, сулуулугуну караңыз. Анын сулуулугун көргөндө адамдар колун кесип алып жатса, анан эми ошону менен чогуу жашап кичине азгырылып кетсе, ал деле түшүнүш керек адам да. Азгырылбай койсо анда өлүк, эстелик да андачы. Ошол үчүн адам бир нерсени көргөндө сөзсүз табиятына келет. Эми чындыгында Аллах сулуу деген Юсуп алейхиссалам турса, анан аял заты азгырылбай турабы? Чындап азгырылат, аны бардык азгырылат. Берки аялдар не кылды? Колдорун кесип салды. Бирок ушунчалык такыба эле ал дагынчы. Бирок өзүн өзү кармай албай калды. Берки аялдар көргөндө колун кесип салды. Ошондуктан не кылды? Валакад раваттуху ан нафси. Мен муну өзүм азгырдым. Фаатасама, бул өзүн өзү сактап макул болбой койду деди да. Демек, ушул жерден билинди, Зулайка барып мойнун алды, мен муну азгырып жатканмын, бирок бул таза адам андай жаман ишке эч барбай койду деди да. Ошондуктан эмне экен? Натыйжада дүйнөнүн сүйүүсү жүрөккө салынса, ошол нерсеге жетиш үчүн адам жиндүү болот да. Ошол нерсеге жетиш үчүн бардык нерсеге даяр болот. Бул аяттын уландысынан иншалла эртең айтабыз. Мен ниетимден кайткан жокмун дейт. Юсуп алейхисаламды дагы коркутат. Же мен айтканды кыласың дейт. Же сени түрмөгө салам дейт. Эртең дагы коркутат алчы. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дүйнөнүн сүйүүсү биздин жүрөгүбүзгө келип калгандан мурда зикир кылып, Кур'ан окуп, Алланы сүйүп кала турган болсок, дүйнө болсун капчыгыңызда. Аялыңыз болсун, балдарыңыз болсун, мал дүйнөңүз болсун, бирок жайында болсун, бардык ордорунда болсун. Анын бардыгы жүрөккө кирип алса, Аллах кызганат. Аллах сыноо берет ошонусу менен. Ошол үчүн Якуб алейхиссалам баласын жакшы көрүп калганда, Аллах таала баласынан сыноо берип алыстатып койду да. Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламды катуураак жакшы көрүп эметкенде, албетте жакшы көрө турган зат, чындап эле түшүнүш керек. 120 жашына келгенде бир балалуу болсо, анан жакшы көрбөй не кыласың анан? Бүгүн мисал аксакалдарыбыздын небереге эч кимди жолотпойт го, тополоң кылып жүрөт. Бул менин неберем жолобойт, бул сенин балам, менин балам депчи. Баласынан тартып алып, аны эркелетип, уруштура койбойт го. Эми 120га киргенде балалуу болсо жакшы көрөт да. Бирок Аллах таала не кылып атат? Ошону бизге сабак катары айтып атат. Андай кылбагыла деп. Аллах баарыбызды өзүнү сүйө турган инсандардан кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика.